Дем алып дем чыгарабыз. Мурдубуз менен табарсыбызга жеткенче абаны толтуруп абаны жутабыз. Акырында оозубуз менен чыгарабыз. Дагы бир жолу абаны жутуп кайра чыгарганча денеңизди бошотуңуз. Кое бериңиз. Бош отурабыз. Колдор бошосун. Денеңиз бошосун. Дагы бир жолу дем алып дем чыгарыңыз. Эми менин үнүмдү угуп, ар бир айткан сөзүмдү кабыл алыңыз. Өзүңүздүн балалык кезиңизди эстеңиз. Кандай бала элеңиз? Кандай ойногонду жактырчусуз? Ата энеңиз менен мамилеңиз кандай болчу? Мектепте башка окуучулар менен мамилеңиз кандай болчу? Баарын элестетиңиз. Кичинекей 4, 5, 6, 7 жашар кезиңизди элестетиңиз. Баарын элестетебиз. Ар бирин байкаңыз. Ошол кезде өзүңүздү кандай сезчүсүз? Азыр биз себебин издеп аткан кыжаалатчылыктын себеби бул өзүңө көңүл бурбагандык. Ар бир чоң адамдын ичинде кичинекей бала кезиндеги балалык элеси бар экенин эстен чыгарбаш керек. Эгер адам өзүнө көңүл бурганды, өзүнүн ичиндеги балага көңүл бурганды эстен чыгарып койсо, мына ошондо кыжаалатчылык башталат. Тынчсыздануу болот. Эми дем алып дем чыгарабыз. Эгерде сиз азыр ушул чоңойгон мезгилиңизде көбүрөөк башка адамдарга көңүл бурганды, көбүрөөк башка адамдардын көңүлүнө, аларга сүйүү берип көнүп калган болсоңуз, сиз анда өзүңүздү унутуп койгонсуз, өзүңүзгө көңүл бурбайсыз. Мына азыр сиз ошол кичинекей баланы көрүп турасыз. Колунан кармаңыз дагы. Ошол кезде эмнеге муктаж болсо, мына ошол сүйүүнү, ошол көңүлдү, ошол күткөн сөздү азыр айтыңыз. Азыр бериңиз. Эмнеге муктаж? Сүйүүгөбү? Сүйүү бериңиз. Көңүлгө болсо көңүл бериңиз. Кандай сөздөргө муктаж болсо айтыңыз азыр. Эң биринчи сиз өзүңүздү ушул таза сезимдерге толтурушуңуз керек. Канчалык сиз азыр ага көңүл коюп, сүйүү берген сайын кандай сезимдер өзгөрүп жатат байкаңыз. Ал бала кандай өзгөрдү? Ал балада эмнелер өзгөрүп жатат? Байкоо жүргүзүңүз. Канча адам канчалык таза сезимге толгон сайын, канчалык өзүнө, ички адамына көңүл бурган сайын ошончолук тынчсыздануу кетет, кыжаалатчылык жоголо баштайт. Ал канчалык баалуу экенин, ал канчалык сүйүктүү экенин ага айтыңыз. Сиз айткан сөздөрдү, сиз берген сүйүүнү, сиз башка бирөөлөргө берип үйрөнүп калган сүйүү көңүлдү азыр сиз ушул балага берип жатасыз. Байкаңыз, ал бала чаңкап калган жер сууну жуткандай сиздин берген мээримиңизге, көңүлүңүзгө, сүйүүңүздү ошондой жутуп жатканын дагы көрүңүз. Дем алып, дем чыгарган сайын сизде күч пайда болуп атканын байкаңыз. Кыжаалатчылык сизде пайда болгон качан сиз мына кичинекей өзүңүзгө заряд бергенди, өзүңүздү заряддаганды унутуп койгондуктан келген.
башка бирлөргө берген мээримди сүйүүнү азыр өзүңүзгө берип жатасыз. Сиз өзүңүздү энергияга толтурган сайын эски сизди кыжалат кылган элестер мунун баары өчүргүч менен өчүрүп аткандай өчүрүлүп кетип атканын байкаңыз. Сизди кыжалат кылган, тынчыңызды алган сезимдер, ойлор өчүргүч менен өчүп кетип аткандай сизден өчүп кетип атат. Байкаңыз. Мына ошол окуялар сизге сиздин энергияңызды кайтарып берип жатат. Өзүңүздүн энергияңызга, күчүңүзгө азыр ээ болуп жатасыз. Ушунун баарын кабыл алыңыз. Чоң бир энергия, чоң бир күч сизди булуттай каптап атат. Сиз аны кабыл алып атасыз. Кабыл алган сайын кадимкидей күчкө толуп атканын байкаңыз. Эми айтыңыз, мен өзүмө уруксат берем. Дайыма күчтүү болууга уруксат берем. Дайыма энергиялуу болууга уруксат берем. Алдымдагы максатымды ачык көргөнгө уруксат берем деп айтыңыз. Ишенимдүү чечим чыгарыңыз. Дем алабыз, дем чыгарабыз. Эгер сизге ушу балалык кезиңизде бир жарат алып келген бир окуяны эстеп кетсеңиз, анда сиз азыр ушул чоңойгон кезде ушул акылыңыз менен ушул окуяга кандай баа бермексиз? Сиз өзүңүздү азыркы акылыңыз менен кандай коргомоксуз? Ушул азыр сиздин жаңы реакцияңыз, жаңы чечимиңиз, жаңы коргооңуз сизге кандай күч берип атат? Ошол күчтү дагы өзүңүздүн ичиңизге жумшаңыз, аны дагы кабыл алыңыз. Денеңиз алсыз, жумшак, бирок сиз ичиңизде ички адамыңыз күчтүү, энергиялуусуз. Ичиңизде гормондор да өзгөрүп жатат. Дем алып, дем чыгарабыз. Бутубузду полго коебуз. Бутубузда таяныч бар экенин сезиңиз. Сиз ишенимдүүсүз. Эми өзүңүзгө ыраазычылык айта баштаңыз. Бул дүйнөдө жашап жатканыңызга, бул дүйнөдө жаралганыңызга, кандай болсо ушундай адам бар экенине ыраазычылык айтыңыз. Ата тегиңизге, ата энеңизге, ушул дүйнөгө алып келген бардык тукумуңузга ыраазычылык айтыңыз. Эми акырындап өзүңүздүн денеңизди сезе баштаңыз. Колдоруңузду, буттарыңызды. Азыр денеңиз менен жаныңыз бириккендей, сиз кадимкидей тынчтык таптыңыз, өзүңүздүн күчүңүзгө ээ болдуңуз. Байкаңыз. Акырындап өзүбүзгө келип, көзүбүздү ачабыз. Ушул тынчтык абалды 10-15 мүнөт кармап туруңуз. Бул көнүгүүнү күн сайын кыркынбай аткарыңыз. Ичиңизде канчалык зор күч бар экенин байкайсыз. Эч кандай сырткы окуялар сизди кыжалат кыла албайт. Сизди кыжалатчылык башкара албайт.